ЛТР түз эфирдеги берүүлөрүн Күн маек программасы менен улантат. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө жарандардын пенсиялык сабаттуулугун жогорулатуу максатында өлкөнүн пенсиялык саясаты, пенсияга чыгуу жол жоболору жана төлөө жолдору тууралуу кененирээк маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз алгач убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, эгерде бул тема боюнча сиздерди кызыктырган сурооңуздар болсо 0551 68 22 08 номерлары иштеп атат. Андан сырткары биздин берүүнү YouTube жана Facebook баракчабыздан дагы түз көрсөңүз болот. Жеңишбек мырза, мына ушул пенсия системасында көп жылдардан бери эле ушул пенсиялык саясатты өзгөртөбүз деген бир аракеттер болуп келатат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эмне өзгөрдү бул системада, ошол реформанын алкагында мындай кайсы этапка келип калды? Эми башынан айта кетсек, бул система өзү түптөнгөндөн баштап 1996 жылы жеке камсыздандыруу эсептери киргизилгенден баштап системабыз баягы мурдакы Союздун убагындагы жанагы муктаждыкка карап мамлекет каржылаш керек деген принциптен четтеп, камсыздандыруу принциптерине негизделген система түзүлгөн болчу. Бул жерде пенсиянын базалык бөлүгү, пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү болуп, ошону менен жалпысынан пенсия түзүлүп калган да. Анан буга чейин болсо пенсиянын эсептелиши механизмдери да башкачараак эле. Анткени орточо айлык акыдан божомолду, мисалы үчүн 55-ке же 60-ка чыккан эркек кишилер, 55-ке чыккан аял кишилерге 55%, андан жогору талап кылынган стаждан ашыгыраак болсо, ошого жараша ар бир жыл үчүн 1% кошулуп жалпы пенсиясы чыгарылчу. Азыркы күндө башкача эсептелет. Анткени пенсиянын базалык бөлүгү бул социалдык жактан коргоо инструменти болгон пенсиянын базалык бөлүгү бул мамлекет тарабынан кепилдик алынган бөлүгү болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө билесиздер, былтыркы жылы 3170 сомго жеткизилген. Башкача айтканда 2022 жыл 1-октябрдан баштап 3170 сом болгон. Ага чейин 1780 сом эле. Бул толугу менен республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылана турган бөлүгү. Башкача айтканда, камсыздандырылган адам ушу мыйзамда талап кылынган стаж болсо, мамлекет тарабынан кепилдик алынган бөлүгү милдеттүү түрдө төлөнөт. Андан сырткары 96 жылга чейинки мезгил бар да, биз жана айтып атпайбызбы, паспортто 14 цифрдан турган, сандан турган номер, бул биздин жеке камсыздандыруу эсебибиз болуп эсептелет. Ошондуктан ушул номер киргенге чейинки мезгил, компьютерге маалымат түшкөнгө чейинки мезгил, бул эмгек стажы деп эсептелип келген. Кийин ал эмгек стажын камсыздандыруу стажына теңеп, бирдей эле укукта камсыздандыруу стажын ар бир жыл үчүн 1%дан 96 жылга чейин орточо айлыктын стажга жараша процент алынат да, пайыз. Ошону менен биринчи камсыздандыруу бөлүгү чыгат. Ал эми экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн жаратылышы мындай экен, бул төлөгөн төгүмдөргө көбүрөөк басым жасалат да. Анткени баягы камсыздандыруу стажы бул шарттуу көрсөткүч катары гана колдонулуп калат пенсияны чегергенде. Баягы стаж талап кылынган ошого эсептелет да. Ал эми пенсиясынын өлчөмү түздөн түз төккөн төгүмдөргө жараша болот. Канчалык көбүрөөк төгүмдөрдү кармалып төгүлсө, ошончолук пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү көбөйөт. Анан мына жыл өткөн сайын биринчи камсыздандыруу бөлүгү стажы азайган сайын анын өлчөмү азайып келатат. Анан биздин болжомол эсебибиз менен 78-79 жылы төрөлгөн жарандарыбыз келип биринчи камсыздандыруу бөлүгү алардыкы жокко чыгып калат. Анткени алар 18 жашынан баштап иштеген күндө дагы бул 96 жылдан кийин болуп калат экен. Ошондуктан алардыкы биринчи камсыздандыруу өзүнөн өзү жок болуп кетет дагы, экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн көлөмү көбөйө баштайт. Бул эми келечекте камсыздандыруу принциптерине негизделген, түптөлгөн ушул системанын иштеп кетиши ушундан.
Анан дагы бир нерсе, биз тарифтик саясатыбызды да өзгөртөлү деп көп убакыт эле угуп жүрөсүздөр да, жана үлүш жерлери барлар камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн өлчөмдөрү чоң деп жүрүп 2015-жылдары биз ошону орточо айлыкка байлап, анткени жер үлүшүнөн төккөн өлчөмү аз болгондуктан пенсиясынын кийин чыкканда дагы камсыздандыруу бөлүгү аз болуп калчу. Анан 15-жылы орточо айлыкка байлап, жерлерде 1-2 жыл ошондой өлчөмдө кармап баштадык эле. Анан тилекке каршы баягы биздин элдик депутаттардын эмеси менен кайрадан артка кайтарып, мыйзамды жокко чыгарып койдук. Анан азыркы күндө салык, жердин салыгынын өлчөмүндө эле болжомол менен ошондой эле төлөнүп атат. Бул өтө аз. Бул келечекте дагы эле баягы аз өлчөмдөгү пенсияларга алып келет. Ошондуктан азыр тарифтик саясат боюнча дагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Андан тышкары мына реформа деп айтылып келатат. Ошонун алкагында бир нече пункттан турган жөнөкөйлөштүрүү, пенсиянын базалык бөлүгүн толук өлчөмдө берүү, анткени эгер камсыздандыруу стажы толук болбой калса, азыркы күндөгү колдонуудагы мыйзамдардын шарттарына ылайык, талаптарына ылайык 1 жыл болсо деле пенсия чыгара ала берет. Бирок базалык бөлүгү ошол, мисалы үчүн 20 жыл талап кылынса, эгер 10 эле жыл болуп калса, ошол базалык бөлүгүнүн жарым эле берилип калып атат, теңдемелүү эсептелчү. Ошондуктан ушундай шарттарды жокко чыгара ал деп атабыз. Анан жанагы баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар бар эмеспи? Аларда дагы 16 жашка чейин эч кандай маалыматы жок эле балдарына үй бүлө багуучусу каза болуп калса, ошолорго пенсия чегерилип берилчү. Анан алардын азыр жаш курагын 18ге чейин эч кандай справка жок эле, окуган жеринен маалым кат жок эле. Ошону 18ге чейин, анан эгер күндүзгү эле бөлүмдө окуса мурун берилчү, азыркы болсо сырттан окугандарга дагы, чет мамлекеттеги окутуу мекемелеринде дагы окугандарга ошол төлөнүп берилсе, 23 жашка чейин төлөнсүн деген өзгөртүүлөр бар. Эми азыр кечиресиз, бизде телефон чалган көрүүчүбүз бар экен, суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз. Мен Баткенден чалып атам, атым Мурат Али. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Демек, азыркы учурда бул сиздер сунуштаган өзгөртүүлөр жеңилдиктерге, жөнөкөйлөтүүгө азыркы учурда каралып атат, каралып атат. Эми азыркы күндө комитеттерден каралып атат. Анан ушул негизги ушул жанагы айтып аткан бир нече пункттан турган жеңилдиктер. Анан дагы бир шарты бар. Билесиздер, мөөнөтүнөн мурда эртерээк пенсияга чыккандар жарандарыбыз бар. Анткени биз 2008-жылы жаш куракты жогорулатканда 63-58 болуп, аялдарга 58, эркектерге 63 жаш жогорулатып көтөргөндө стажы көбүрөөктөрдү коргоо максатында 60 жаштан эркектер, эгер 40 жылдан ашык стажы болсо деп, анан аялдар 55 жаштан 35 жылдан жогору стажы болсо деп бул нормага кирип калган. Анан азыркы күндө эми улам барган сайын бул мындай шартта чыгып аткандардын саны өсүп, анан келечекте бюджетке да оорчулук келет экен. Анан баягы бардык демографиялык көрсөткүчтөргө таянып ушундай чечимге келип, ушул мөөнөтүнөн мурда пенсияларды жокко чыгаруу боюнча дагы сунушталып атат. Эми бул ошол депутаттардын кандай жактырабы, жактырбайбы, өтөбү азырынча ошол комитеттерден өтүп атат. Анан буюрса жыйынтыгы жакында билинет болуш керек. Демек, бул ошол биздин пенсиялык системага эгемендүүлүк алган жылдардан берки кандай десек, оңдоп түзөлөр, кемчиликтерди оңдоо, азыркы шартка ылайыктоо деген түзөтүүлөр турбайбы? Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринен түздөн түз байланышта болгондуктан ал жакта да жанагы көмүскөдө иштегендер болуп атпайбы көпчүлүгү. Жанагы кичине орто бизнестегилердин көпчүлүгү иштеген адамдын санын толук көрсөтпөй койгондор бар. Же болбосо айлык акыларын жаап жашырып аз өлчөмдө көрсөтүп койгондор бар. Мунун баары келечекте келип эле ошол биздин жарандарыбыздын түздөн түз пенсиялык укуктарын тебелеп салуу болуп калат да. Анткени
баягы төккөн акчасына жараша пенсиясы эсептелет. 100-100 жана айтып кетпедим. Анан баягы убактылуу алган акчага макул болуп иштегендер көп да. Ошондуктан биз ишкерлерге дагы, иш берүүчүлөргө дагы ушундай талаптарды коюп атабыз. Эгер ачык иштей турган болсо, тарифтин чендери төмөнүрөөк болуп төлөнөт. Алар үчүн жеңилирээк болот дагы. Келечекте ушул ачык ар бир жаран өзүнүн пенсиялык укугун коргоп алганга шарт түзүп берүү. Бизде бүгүнкү күндө дагы коомчулукта көп мындай суроо жараткан нерсе бул менимче 2010 жылдан бери иштеп келет окшойт, пенсиялык топтомо фонду. Азыр бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алып койсок андан кийин улантабыз. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Биз азыр жумуш пенсия боюнча да бизде жумуш жок. Эртең софонда иштеп төлөйбүз. Кандай болот мында пенсияга чыкканда? Башка сурооңуз барбы? Жок. Рахмат сизге. Бул дагы жарандар арасында өтө көп берилген суроо. Бул эми бир эле социалдык фонддун көйгөйү эмес, анткени иш менен камсыз кылуу тилекке каршы биздин эле колдо эмес экен. Ал жалпы экономиканын абалына байланышкан маселе болгондуктан иш ордулары менен камсыз кылуу эми келечекте жакшырат деген ойдобуз. Анан жана сиз айтып аткан топтомо фондду дагы ошол максатта киргизгенбиз да, кошумча бир компонент кылып 10-жылы. Анан эми иш менен камсыз жумушу жоктор кантип пенсияга чыгат деген? Жумушу жоктордун көпчүлүгүнүн айыл жергесинде үлүш жерлери бар. Бул түздөн-түз салык менен социалдык төлөмдөрдү төлөп турса, кийин пенсияга укук берет. Муну баягы түшүнсө дагы убагы келгенде төкпөй жүрө бергендер абдан көп. Эми баягы түшүндүрүү иштерин мурдагы жылдарга салыштырмалуу, эми бул системада мен 30 жылга жакын иштеп калган адам катары ошон үчүн билем, мурдагыга караганда маалыматтуулук кичине мурдагыдан бир топ алдыга жылды десек болот. Анан Багы кечиресиз, пенсияга чыгар алдында ошо пенсиялык куракка келгенде анан билген маселелердин баары чыкчу да. Азыр ошо мен дагы ошол суроону берейин деп аткам, мына жараныбыз да берип калды. Мындай пенсия куракка жеткенче жарандарыбыз мындай кандай кам көрүш керек, эмне кылыш керек деген? Негизи бирден бир жеңил жолу бул жана үлүш жерине белгиленген өлчөмдө эми азыркы болжомол менен орто эсеппен алсак бир айына 7,5 сом төлөнөт да, 7 сом 50 тыйын эле төлөнөт бир айга. Анткени менен бир ай стаж сатып алып атат да, ушул. Ал эми баягы айлык алып иштегендерден бир топ чоң өлчөмдө 3000, 4000, 5000ден которулат. Ошондуктан айырмачылык чоң. Бул жерде дагы бир мындай теңсиздик бар да. Анткени үлүш жерин иштетип анан пайда тапкандар да бар, пайда таппай арендага берип койгондор, ижарага берип койгондор бар. Бирок ошентсе дагы ушул шартты дагы аткарбай, мыйзамдын талабын аткарбай төлөбөй жүргөндөр көп. Анан пенсияга жаш курага келген учурда гана ойлонуп калат да. Көп сум болуп калат да. 96-жылдан берки син эсептегенде эле анын үстүнө баягы туумдар пайда болот. Штрафтар болуп калат. Ошонун баарын эсептей келгенде эле анан салык кызматы же социалдык фонд чоң акча сурап атат деген сөздөргө көп кагылып жүрөбүз. Анан териштире келсең, бул мыйзамдуу талап да. Кийинки көрүүчүбүз бар экен, суроо берем деген. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Мурат, Баткенден болом. Менин балам 2-группадагы пенсионер, соцпомощтон алат. Ошол жөнүндө суроо берейин дедим эле. Быйыл Баткенден болобуз. Көйөбү жокпу? Кече мына границада эмелер көйгөндүгүгө байланыштуу ошол суроону берип атам да. Анан кандай жардамдар бар дагы? Суроо түшүнүктүү эле болду. Суроо түшүнүктүү эле болду. Эми Мурат байке бул көп учурда ушул социалдык фонд менен социалдык камсыздоо министрлигинин иш аракеттерин алмаштырып аласыздар да. Балдардын майыптык боюнча төлөнүп жүргөн социалдык төлөмдөрү бул социалдык фондко кирбейт. Биз социалдык фонд пенсия менен камсыздоону стажы бар адамдарга эле, камсыздандырылган адамдарды пенсия менен камсыздоо маселелерин гана карайбыз. Ошондуктан
бул тийиштүү министрликке кайрылууну сунуштайм. Алардын телефондорун жазып алсаңыз да болот. 660107 бул ушул министрликтин суроосу. Анан биздики болсо стаж бар майыптардыкы жыл сайын өзүңөр билесиздер күзгү айларда бардыгына көтөрүлгөн убакта пенсиялары кошо көбөйүп эле келатат. Быйыл дагы октябрдан баштап 30 миңге чейинки пенсиялардын базалык камсыздандыруу бөлүктөрүн 38%га жогорулаттык. Бирок төмөн алгандардыкы 500 сомдон кем эмес деген бир кепилденген өлчөмдөн төмөн болгон жок. 50%га чейин жеткизебиз деген дагы бир бул эми биздин түздөн түз ошол социалдык төлөмдөрдүн топтолушуна, бюджетибиздин толукталышына, анан планга салык кызматы толугу менен жыйымдарды толук жыйнап беришине ошого жараша болот да. Анткени биз билесиздер 19-жылдан баштап социалдык төлөмдөрдү дагы салык кызматын топтоп, отчеттуулук баардыгы ошол жака өткөзүлүп берилген, бир эле орган азыр иш алып барат. Жана сөзүбүздү баштадык эле, пенсиялык топтомо фонд боюнча азыр жарандар арасында көп суроолор бар, түшүнбөстүктөр да бар болот, ошол боюнча кене маалымат берсеңиз. Бул эми фонддун бир айырмачылыгы, пенсиялык фонддон айырмасы бул ар бир жарандын 2%дан өзүнүн айлыгынан которулуп аткан акча каражат. Бул нак акча, ал акчалар инвестицияга салынат. Бул азыркы күндө мамлекеттик баалуу кагаздарга басымдуу бөлүгү. Андан сырткары коммерциялык банктардын депозиттик эсептерине которулуп, ошол жактан үстүнө пайыз алып келиш керек. Анткени бул негизги максаттуу фонд болгондон кийин келечекте ошол пенсияга чыккан учурда негизин өзү атай айтып тургандай топтомо пенсиялык фонд деп. Пенсияга чыкканда кошумча бир жолу ала турган, же болбосо бөлүп ала турган каражат билинбей отуруп көп жылдын аралыгында көп сумма топтолуп калат экен. Анан баягы эми жашоонун талабы экен ушундай суроо сунуштар менен көп кайрылуу болгондон кийин мамлекет тарабынан дагы кошумча төлөмдөрү эртерээк төлөгөнгө уруксат берилди. Бул жана пенсияга эле чыгып атканда эмес, буга чейин пенсияга чыгып атканда же болбосо башка жака туруктуу жашаганга көчүп кетип атса чет өлкөгө каза болуп калса мураскорлоруна берилчү. Азыркы күндө жана ипотекалык насыя алып атышпайбы турак жайы жоктор. Ошол жактан банктардан алгандар бар, мамлекеттик ипотекалык компаниядан алгандар бар. Башында биринчи төлөмдөрүн жапканга уруксат берилди эле. Азыркы күндө мурундагы насыя алып төлөмдөрдү азыркыга чейин төлөп жүрсө, өзүнүн эсебинде 50 миңден ашыгыраак акчасы болсо, ошолорго да жумшаганга уруксат берилди. Анан оорулар менен ооругандар, бул эми баягы саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте бекитилген тизме бар. Ошол тизмеге ылайык келсе, анда ал суммасына карабастан жанагындай 50 миң деген эмес, канча акчасы болсо ошону алып өзүнүн которуу жолу менен дарыланууга пайдаланганга мүмкүнчүлүк берилди. Анан жумушсуздук статусу барлар иштеп жүрүп өзүнүн жеке камсыздандыруу топтомо фонддун эсебинде пенсиялык акча каражаты болсо, ошону 3 айдын ичинде орточо жашоо минимумунун өлчөмүндө алып ишке орношконго чейин пайдаланып 3 айга уруксат берилди да. Анан канча сумма болсо? Ооба. Анан бул системада көпчүлүгү ушул алмаштырып алып атат да. Бул системада негизи 64-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 69-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн аялдар гана катышат. Демек бул баягы жашыраак муундарга эсептелген компонент десек болот. Анткени пенсияга аз убакыт калгандардыкы баягы топтолгон акчасы инвестициялык кирешени эсептеп келгенде көп мындай көрүнүктүү өлчөмдө кирешелер алып келбейт экен. Ошондуктан ал кишилердики пенсияга жаш курагы аз калгандардыкы 8% пенсиялык фондко, 2% топтомо фондко эмес, толугу менен 10% пенсиялык фондко эле которула берет. Пенсияга чыкканда пенсиянын жана айтып кеткен экинчи камсыздандыруу бөлүгү катары көбүрөөк суммада алынып калат экен. Ошондуктан демек пенсиялык фондко топтоло берет. Бирок ошон үчүн жанагы айтылган датадан улуураак жарандарыбыз системага катышпайт.
анан ушуну туура түшүнүп алсаңыздар, анткени бизге 80-ге чыккан апаларыбыз деле кайрылып калат кейдечи, баягы биздин топтомобуз каяка кетти деп. Пенсиялык фонддун каражаттары учурдагы пенсияга төлөнүп кеткен үчүн бул шарттуу гана ошол жеке эсебинде маалымат катары калып калат да. Анткени бүгүн мына сиз менен биз иштеп атабыз, айлыгыбыздан которуп атабыз да. Ошол топтолгон каражаттар салык кызматы аркылуу келип түшөт дагы, биз аны бүгүн топтосок эртеси күнү пенсияга учурдагы пенсияны төлөгөнгө берип атабыз. Ошондуктан бул пенсиялык фонд менен топтомо фонддун айырмасы ушунда. Тиги акча каражаты шарттуу түрдө гана эсебинде калат, бирок пенсияга жашы келгенде башка ошол учурдагы жана муундагы тилектештик системанын эмеси ушунда да максаты. Ошол учурда иштеп аткандардын эсебинен пенсиясын чегерип эсептеп беребиз. Демек 4 учурда берилет экен да пенсиялык фонд? Жок, пенсияга чыгып аткандарга, пенсиядагыларга эки жакка чыгып кеткенде, чет мамлекетке чыгып кетсе төлөнүп берилет, каза болуп калса мураскорлорго берилет, жана ооруп калса акчасын которуу жолу менен колго берилбейт. Ипотекага деле банкка которуу жолу менен, жана дарыланууга дагы которуу жолу менен, анан иштеген жумушсуздук статусу барларга ушу өзүнүн акчасын пайдаланса болот деген. Бир эле ошол ипотека алган учурда 50 000 сомдон жогору болуш керек. Калган учурда кандай сумма болсо банктын талабы экен, бул жанагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар деген талап коюлат экен. Анан ошол жерде баягы суммасы ушул 50 000ден төмөн болбош керек деген эмеси бар экен. Ошону менен азыркы күндө ушундай алып жүргөн жарандазы бир топ болуп калды. Негизи бул топтомо фонддун каражаттарынан 2,5 миллиардга жакын акча уже берилди, төлөнүп берилди жанагындай учурларга. Жана сиз айтпадыңызбы, инвестицияга салынат ошо топтомо каражаттар депчи? Ал канча пайыз кошулат? Кандай пайызы кандай болуп берилет? Пайызы мындай да, жакын аралыкка же болбосо узун акчалар деп коебузга, бул эми баалуу кагаздарды 5-10 жылга чейин алган учурлар бар да, ошондо үстүнө пайызы түшөт, анан муну ошол кирешесинин өлчөмү азыркы күндө мисалы үчүн 100 000 топтолгон болсо, ошого теңме-тең эле барып калды да, мисалы үчүн 100 000 болсо, кайра үстүнө 100 000дей топтолуп калган учурлар болуп атат. Анткени биз дагы жанагы инвестиция салганда пайыздығын жогорураак салганга аукцион аркылуу ошол жайгаштырабыз да. Анткени мындай эле келген эле пайызы төмөн эмеге бербейбиз банктарга. Аукцион аркылуу кадимкидей эме жүргүзүлүп, тандоо жүргүзүлүп, анан арасынан пайызы жогорураак болгон учурларды тандап туруп беребиз. Ушул пенсиялык топтомо фонд боюнча баягы учурунда айрым эксперттер дагы айтып жүрдү эле да, бул ушул социалдык фондко мындай каржылык жактан бир кесепеттерин тийгизиши мүмкүн депчи. Негизи жалпы тажрыйба кандай болуп атат? Эгерде мындай бир учурда ошол топтомо фонддогу каражаттарыбызды алабыз деген жарандар көп болуп калса деген сыяктуу пикирлерди айтып жүрдү. Эми бул мен айтып кетпедимби жанагы жаш муундагылар деп. Алар эми негизги басымдуу бөлүгү бул пенсия жаш курагына келгенде гана пенсиясы менен чогуу ала турган каражаттар. Анан эми жанагындай тилекке каршы жашоодо, турмушта жанагындай жагдайлар болуп калган учурда ооруга, башка учурларга алгандар эми алардын саны азыраак. Басымдуу бөлүгү ооба, андай кооптулук деле жок. Анткени биз барган сайын, мисалы үчүн айлык акы биздин бюджетибиз жогорулаган сайын тиги топтолгон каражаттын өлчөмү дагы өсүп барат. Эгерде пенсия курагына жетпей каза болуп калган болсо, анда мураскорлор эми бул мыйзамда каралган тизме бар экен. Ошого жараша ким мураскор деп эсептелсе, ошол баласы болобу, жакынкы жубайы болобу алганга мүмкүнчүлүк берилет. Бул эми тизмеси мыйзамда каралган шартта гана берилет экен. Анан мураскорлор толугу менен ошо инвестициялык кирешесинин эсеби менен алат да. Баягы топтолгон эле акчаны эмес, кирешеси менен кошо алат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Сизге
жыйынтыктоочу сөз. Жогоруда мына суроо берген жарандарыбызда дагы ушул чындап эле пенсия курагына келгенде гана ошол кызыктар болуп, кантип пенсияга чыгыш керек экен, эмне кылыш керек экен пенсияга деген суроолорго жооп издеп башташат экен да. Ошон үчүн кайрылуу жарандар. Негизи баардык эле жарандарыбызга айтып кетет элек, мурун баягы пенсияга аз, жаш курагы аз калгандар эле кайрылышчу эле. Азыркы күндө жаштарыбыз дагы өтө кызыктар болуп атат. Анткени биз окуу борборубуз бар. Анан билим берүү министрлиги менен биргеликте ошо барып баягы бүтүрүүчү курстардагы же болбосо мектептин бүтүрүүчү класстарында окутууларды өткөрүп атабыз, пенсиялык сабаттуулукту жогорулатуу. Бул дагы чоң натыйжасын берип атат. Анткени алар эртеңки күнү бүткөндөн кийин иштейт. Иштегенден кийин өзүнүн пенсиялык укугун билиш керек деген. Же болбосо көпчүлүгү эле баягы убактылуу берген акчага ыраазы болуп эле жеке эсебине кандай маалымат түшүп атканын билбей калып, ошондуктан бардыгыңыздар жеке эсебиңиздерден маалымат алсаңыздар болот, иштеп атсаңыздар. Азыркы күндө түндүк аркылуу дагы кайрылуу жасап, жеке эсебиңиздерден топтомо фонд боюнча дагы же болбосо пенсиялык фонддогу акча каражаттарыңардын кандай жагдайда экенин билип алсаңыздар болот, кайрылуу жасап. Биздин эртең менен 7ден кечки саат 10го чейин кол борборубуз иштейт. 1202 деген номер менен кайрылсаңыздар, өзүңүздөргө баягы көйгөйлүү маселелериңерди чечип алганга жардам беришет. Андан тышкары ишеним телефондорубуз бар: 54 33 16, 57 66 61. 54 33 16, 57 66 61. Биздин расмий сайтыбыз аркылуу дагы кайрылуу жасасаңыздар болот. Ал жерде онлайн режиминде кайрылуу жасасаңыз, операторлор жооп берет сиздерге. Маалымдуулук азырынча жакшы эле жолго коюлган, сайтыбыз дайым ачык. Мен айтып аткан маалыматтардын баары ошол жерде: нормативдик база, кайрылуунун шарттары, кандай учурларда пенсияга чыкса болот деген көп көрсөтмөлөр бар. Ачып карап көрсөңүздөр болот. Иштеп аткандар дагы жылына жок дегенде бир жолу текшерип, кандай төлөмдөр кетип атабы, төгүлүп атабы деген сыяктуу. Ошол эле учурда жогоруда сиз айткан жана үлүш жери барлар дагы убагында социалдык төлөмдөрдү төлөп туруш керек деп айта кетели. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет убакыт бөлгөндүгүңүзгө ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге да рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.